Азияга каршы, Азия таласка каршы беттеш өткөргөн. Ал оюнда өздөрү 2 гол киргизген менен ошентип алар дагы жеңилүү узасын тартты. Андыктан бүгүнкү беттештен 2 команда тең 3 упайды көздөп турат. Иш жүзүндө кандай болот? Аны түз эфирде көрөбүз. Кызматыңыздарда болсо мен Эркин Абдуллаев болмокчумун. Мына 2 команданын болсо Азия менен болгон жеңилүү беттешинен кийин дээрлик курамдын жарымын өзгөрттү. Ошондо 5 оюнчу алмашты. Бул албетте ошол жеңилүүгө болгон реакция деп. Иш жүзүндө көрөбүз кандай болот. Демек курамдарды айтып өтөлү. Дал ушул өзгөндөн баштай турган болсок, алар шарттуу түрдө коноктор жок. Азыркыча олдан кийин жекеме-жеке чыгып барды. Жана ушул жерде соккузатканга жетишкен жок. Эреже бузуп катталган жок албетте. Ага каршы ойноп эрежени бузган болчу. Өткөн сезондо кетпей калган оюнчулардын бири ушул Владислав. Баш менен сокку жана гол! Дейин десек, бул жерде офсайд болуп калыптыр. Уланбек Сулайманов бул алыстан сокку узатты, жана тирөөчкө тийип кайтты. Улан дагы бир сокку гол! Мына көрдүңүздөрбү, өзгөн ошентип өзүнүн мүмкүнчүлүгүн колдонуп кетишти. Жана серпилген топто токлар чындыгында өтө аз биздин чемпионатта. Мына биринчи сокку, андан кийин топто карасаңыздар, жана Дибала мисалы үчүн сол бут мыйгалыс бул жерде ышкырын жаңырткан жок ал эми. Андан кийинки чабуул Айпянттын ичине чейин кирип барды дагы Уланбек Сулайманов. Ой, бул жерде Курман Нарматтуу футбол сүйүүчүлөрү Дордой дарбазаны көздөй тепти, жана бир аз бийигирээк. Азыр болсо өзгөн чабуулда сокку көдүрөчүнүн бул жерде ой сонун сокку, бирок бул гол эмес. Сейитбек Мамыралиев алыскы бурчка топту чыгарып берди. Ой, кандай сейв! Евген Гриценко сол бут менен пас Айпянттын ичине. Бенавидес тепти, жана гол! Ай карасаңыздар, бүгүн Бенавидес дээрлик идеалдуу оюнда өткөрүп өтө оор абалга кептелди. Негизинен 5 мүнөт ичинде 2 гол киргизсе болот. Теориялык жактан. Бирок аны ишке ашыруу кыйыныраак. 90 мүнөт бою аны жасай алышкан жок. Төшү менен токтоп туруп ошол замат өтө сонунчулар. Көчкөнбаев топту сактап калган. Мына финалдык ышкырык, урматтуу көрөрмандар. Ошентип 0-2 менен Дордой өзгөн беттеши соңуна чыкты.